Bir айыл бир өнүм долбооруна аймактардан мыкты ишкерлер, дыйкандар жана колонөрчүлөр катышышкан. Алар өндүргөн өнүмдөрүнүн түрлөрүн бул иш-чарага да алып келишти. Bir айыл bir продукт долбоорунда Чүй регион боюнча 7 өндүрүүчүнүн продукциялары коюлду. Аларды айта келсем, бул травяной чайлар, нактагак, пастилалар, тоже яблочные чипсы, анан супаранын кошкон майлары, чоң кичине граммаждан. Анан кол өнөрчүлүк жактан узарттын доскалары жыгачтан жасалган. Андан тышкары чопо чорборубуз да бар. Анан ушул Чүй регион боюнча биздин 3 продукциябыз бүгүн номинацияга катышат. Алар айта кетсем ушу чайлар 4 түрү. Пастилалар, анан яблочный чипсы. Япониянын JICA эл аралык кызматташтык уюмунун колдоосу менен башталган бул долбоор 18 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ошондон бери Кыргызстанда 2000ден ашуун уникалдуу өнүм жасалып, Япония, Европа, АКШ жана башка өлкөлөргө экспорттолууда. We have a system of making brand local product in 7 regions. Bir айыл bir өнүм долбоорунун ар бир аймакта комитеттери бар. Жыл ичинде жергиликтүү өндүрүүчүлөр JICAнын эксперттеринин жардамы менен жаңы өнүмдү иштеп чыгабыз. Ал даяр болгондон кийин өндүрүүчүлөр бренд комитетине көрсөтөт жана жактайт. Ошентип аймактардан уткандар, эң мыктылар Бишкекке келип отурат. Мындан тышкары алар бренд дүкөндөрдө сатылууга укук алат. Бүгүн Мелдешке 62 өнүм келди. Жана алардын ичинен эң мыкты делген 3-өө тандалып, алтын, күмүш жана коло медалдарга ээ болушат. This time 62 product gathered. Бизде атайын Япониядан келген технологторубуз бар. Ал технологтор ушул бардык жасалып жаткан Кыргызстандын бренд продукцияларынын рецепттерин жакшыртуу боюнча өзүлөрүнүн сунуштарын беришет. Анан бизде жалпы командабыз бар. Ошол командада рецепт боюнча, дизайн боюнча, маркетинг боюнча жана башка бардык окутуулардан жардам беребиз да. Долбоордун башкы максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жана брендтерге колдоо көрсөтүү менен кыргыз өнүмдөрүнүн эл аралык рыноктарда ордун бекемдөө. Ошондой эле bir айыл bir өнүм улуттук экономикалык долбоор статусун алган. Ар бир чыгып аткан продукция бул өз жеринде чыккан чийки заттардан колдонуп жасалат. Сырттан мындай айтса импортталган продукция жок. İçinde жалаң Кыргызстандык. Экинчиден максаты бул маркетинг. Себеби ар бир продукциясы маркетингге болуш керек, экспортко чыгыш үчүн жана ишке рынокко. Андан тышкары бул жумушсуздукту жоюу. Себеби айылда отурганда өзүбүз билебиз, мал менен, жер менен алектенишет, кээ бирлер ага да жетишпейт, бирок алдында огородунда, жеринде өсүп аткан алма өрүктөн бирдемке чыгарса болот. Сапаттуу өнүмдөр өлкө экономикасын чыңдап, кыргыз өнүмүн дүйнөлүк деңгээлге чыгарууда, айылдык жамааттарды колдоо жана жергиликтүү брендтерди өнүктүрүү багытында JICA агенттиги бир катар иштерди жүргүзүп келет. JICA has been implementing the OBO project since 2006. Bir айыл bir өнүм айылдыктарга жогорку сапаттагы буюмдарды иштеп чыгууга, салттуу кол өнөрчүлүктү сактоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда бул долбоор ийгиликтүү ишке ашкандыктан JICA аны Казакстан жана Тажикстан сыяктуу коңшу өлкөлөргө жайылтууда. Бүгүнкү иш-чара жергиликтүү брендтерди илгерилетүү үчүн негизги платформа болуп саналат. Биз бул демилгенин бир бөлүгү болгонубузга сыймыктанабыз. Bir айыл bir өнүм айыл экономикасын жандантууга салым кошо алат деп ишенебиз. Өнүмдөрдүн мыктылары тандалып алынып, өндүрүүчүлөр ар кандай номинациялар менен сыйланышты. Бул өз кезегинде уникалдуу өнүмдүн сапатын мындан ары жогорулатуу үчүн жаңы дем берди. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.